Assalamu alaikum. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Кылым ТV YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Кербен шаарындабыз. Мына ушул жерде Кербен шаарынын Токтогул 8 дарегинде муктаж үй бүлөлөргө Хадия кайрымдуулук дүкөнү ачылган экен. Мен сиздерге мына ушул дүкөндү көрсөтүп коеюн деп чечтим. Анткени бул жерде ар кайсы жаш курактагы үй бүлөлөргө бекер кийимдер бар экен. Сиздерге ушул дүкөндүн дарегин айта кетейин. Бул алдыдагы светофор турган жер Үмөталиев көчөсү, а бул болсо биз турган Токтогул көчөсү. Токтогул көчөсү 8 дарегине келсеңиздер, дал ушул бекер кийим дүкөнүнө келесиздер. Муктаж болсоң ал дейт. Хадия кайрымдуулук дүкөнү, кадыр болсоң бер дейт. Достор, биз азыр кирип кийимдер тууралуу көрсөтө кетебиз. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде балдар үчүн дагы, айымдар үчүн, эркектер үчүн дагы бардык жаш курактагы адамдар үчүн кийимдер бар экен. Келип бекер алып кетсеңиздер болот. Эгерде үйүңүздөрдө ашыкча кийимдер болсо, бул жака алып келип таштасаңыздар, муктаж үй бүлөлөр келип алып кетишет. Мына караңыздар, бут кийимдер да бар экен бул жакта. Мына кремдеп, бул жерде бир аз чаң басып калыптыр, кремдеп, тазалап, сонун кылып кийсе болот. Бүтүн, таптаза, жакшынакай. Азыр биз ушул жерде караган эже менен сүйлөшөбүз. Assalamu alaikum барыңарга. Кербен шаарында Токтогул көчөсүндө кайрымдуулук дүкөнү ачылган, Хадия дүкөнү. Эгер ким муктаж болсо, келип совершенно бесплатно келип каалаган нерсеңерди алып кетсеңер болот. Бут кийимдер, шымдар, көйнөктөр, женский, мужской бүт нерсе бар. Керегин, чагын алып кетсеңер болот. Балдарга, чоңдорго бардыгында бар. Анан ушул дүкөндү уюштуруп ачкан адамдарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла бардыгыбыздан ыраазы болсун. Келип бемарал алып кетсеңиздер болот. Эгер ашыкчасы болсо, алып келип таштап кетсеңер болот. Анан берден керектүү болсо алып кетсеңер болот. Бул жерден ошо бир киши канча кийим алса болот? Каалагандай. Каалаганча алып кетсе болот. Өзүнө керектүүнү Керектүү гана. Лишний, конечно, албастан өзүнө керектүү нерсени алып кетсе болот. Ошо ашыкча болсо алып келип таштап кетет, анан керектүүнү алып кетет. Эле өзүм эмес, мен ушул жерде ачайлы деп, ушу жай берем деп сунуштагам. Бардыгы макулдашып ушул жерге ачканбыз. Эми Кудай шүгүр, келип кетти, муктаждар алып кетишип атат. Муктаждар келип алып кеткендер көппү? Ооба, көп. Бирок чыныгы муктаждар келиштен уялат экен, чынында айтканда. Анан кээ бирлерин айтабыз, уялып келип кетишет. Чын эле алып кеттиң да муктаждарга айтсак көптөрү уялышат. Анан кийим кечек алып келгендерчи? Кийим кечек алып келгендер жөн эле алып келип таштап кетишет. Анан биз постоянно берде тура албайбыз, жумушта болобуз, балдар мектепте болот. Анан ручка менен дептер коюп койгонбуз. Кел ат жөнүн жазып биз алып келдик, алып кеттик деп жазып кетишет. Мисалы ашыкча үйдө ашыкча болгон буюмдар, анан идиш аяктар дегендей, мектеп куралдары, дептер, китеп дегендей лишнийлери болот. Ошолорду деле коюп, анан продукттар деле коюлат. Коебуз, продукттар деле алып кетишет, келип таштап кетишет. Алып кетишсин деп мына полкага коюп коебуз. Мына жерде полный турат, келип алып кетишет. Этикеткалары менен, этикеттер жумуп кеткен окшойт. Этикеткалар менен жаңы кийимдер деле келет. Мына жумуп кетти этикеткалар менен. Мындай мисалы мына деле мына жаңы кийимдер, жапчаңы, жана остатка болуп калган кийимдер. Булар деле анан кийин мындай мужской шымдар. Мына булар великан размерлер экен, чоңдор. Анан кийин мындай футболкалар. Бир аз реставрация кылып кийилет, конечно, кийилгенде. Анан кийин юбкалар, мына аялдардын юбкалары мындай. Аябай сонун жакшы кийсе болот, жууп тазалап кийсе болот. Анан жерде детскийлерибиз бир аз калбай калыптыр. Мындай детский кийимдер деле
Алған адам, конечно, biraz жууп, тазалап, кийип, анан мына жерде аялдардын мына көйнөктөрү, костюмдары, каалаган нерсеңизди тапсаңыз болот. Biraz азыраак калды. Келген кийимдер көпчүлүк алып кетти, biraz азыраак калды. Аты тооло турат эле, мына манежный ичи тооло, нерлер тооло турчу эле, нерлер шапка, жолу кошулар менен biraz калбай калды. Az bir de пока зимний эле, жакылар наракта турат, аны жайында алып чыгабыз. Бул жакка жайында алып чыгып коесуздар. Мартта алып чыгып баштайбыз, аларды жайкыларды, кышкыларды жыйнайбыз. Достор, мына ушул Кербен шаарындагы ишкер Масуда айым менен Дилназ эжекебиз уюштурган мына ушул дүкөнгө келип, кийим кечек алып кетсеңиздер болот. Кылым ТВ YouTube каналына катталып, лайк басып, пикир жазганды унутпаңыздар. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.